Кербенкол – бабалардын мекени. Кербенкол Ош обласындагы Кара-Суу районунун аймагындагы Ош-Гүлчө жолунун 36 километриндеги Лангар айылынын жогорку күнчыгыш тарабында Машрапсай дарыясынан өткөндөн кийин эки тоонун ортосунда жайгашкан айыл болчу. Кербенкол эки чакан айылдан турчу эле. Төмөнкү айыл Ылаачын, жогордагы айыл Чоң Кошчу деп аталган. Илгери бир легенда боюнча Машрап деген дубана эшеги менен өтүп келатканда агызып кеткенде, "О, мен башың көл, аягың чөл болсун" деп дуа кылып койгон экен. Ошон үчүн аягына барганда суу солуп калат да. Ушул суудан бул азыр аз суу, аябай суу көп кирет эле. Ошо ылдыйракта, дарактардын тушунда мектепке келет эшек менен мен агып кеткем. Катуу суудачы. Ошондо Абдысабыр деген досум бар эле, ол чоңураак бала эле. Экөөбүз кучакташып дос болгонбуз. Ошо бала мени тутуп алган, эсен аман алып калган да. Бул жазындасы аябай кирет, машина ат өтө албай калган суулар болгон да. Ошол Машрапсай деген бул бир нукта акпайт. Эч ким ушул убакка келип ушул сууну бир нукка кое алган эмес да. Ар жакка мындай жылып ага турган суу. Биздин Кербенколдо мектеп 4-класска чейин эле болгон да. Бир эле класста бир катарда 1-класс, экинчи катарда 2-класс, 3-чү катарда 3-чү класс, 4-класс болуп окуганбыз. 5-класска келип, ушул Лангардын ушул мектебинде окуйт элек. Сел катуу келгенде ат эшек менен келип, ат эшектерди ушул жээктерге байлап коюп, мектеп бүткөндөн кийин, сабак бүткөндөн көчүп кетет элек да. Кийин бул мектеп эскирип, аварийный состояние келип калып, анан ылдыйга жаңы мектеп салышкан. Мынау Бөксө тоолу жайы таралашкан аймакта көптөгөн жыл илгери далай түтүн эл жашаган. Кербенкол деп аталган чоң айыл суналып жатчу экен. Азыр ал чоң айыл жок. Жогорку жана төмөн жактарында 10 чакты түтүн элдин үйлөрү бар. Көп жыл илгери өткөн кылымдын 30 жылдарында колхозтоштуруу мезгилинде Кокту колотто бириңдеп жашаган элди көчүрүп түшүп, айыл пайда болгон. Ал эми 1950 жылдары райондун аймагында 30 адыр каналы курулуп, пайдаланууга берилип, 30 адыр совхозу пайда болгон. Ошондо Кербенколдун элин совхоздун борбору 30 адыр айылына көчүрүп келишкен. Атанын баласы да ушуну айтты. Ата журту ээлеп, жалгыз Ылаачын айылын ушул кайтарып отур. Атынын заты жарашканда Тургунбай туруп калды ушерде. Кербенкол деген айыл ушу жерде атам туулуп өсүп, жерде чоңой мен да туулуп өсүп, мына 61 жашка чыктым. Бу жерде эми мурун чоң ата чоң энелерим мына жерде жатат. Баардыгы мен туугандарым Кара Дөбөгө көчүп кетип калышкан. Көчүп кеткенде атам рамалык калган экен, мен кетпеймин деп. Ошондон эми атам рамалгам өттү, апам рамалгам өттү жерде. Ошонун жайын ээлеп отурабыз, ошол жерде бала чака багабыз, башкабыз деп. Ошол жерде эми баягы Кербенколдун туугандарым кичине уруу болоюн деп ошол жерде калып, кичине колунан келишинче кармап турабыз. Ушу туугандар келет, кетет, ушу мыйман болуп, Кудайга шүгүр, колдон келишинче мыйман кылабыз. Мен 86-жылы ушул жерге келин болуп келгенмин. Ошондон бери ошол кампир чалдын колунда болдум. Кайнатам, кайнемдер ушул бейитте жатышат. Өткөн балдарыбыз. Эми эмне дейм, ушу эл журтубуз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун, эл ичинде биз тынч болойлу. Ушул китептерди чыгарып, ушул сүрөттөргө тарткан ар бир инсанга үй бүлөсүндө ынтымак болсун. Улдарың урматын, кыздарың кызматын көрүшкө Аллахтан насип болсун. Амин. Ушул үйдөн агарып көгөрүп өнөбөсүн. Небере чеберелериңердин күнүн көргүлө. Амин. Ушул экзамды кандай максат менен кылган болсо, Алла соолорун өтүп кеткен ата бабаңарга багышлады. Ошолордун кабырларын Куран нурлары менен нурдантып, имандарын өзүнө шерик кылгын. Сурактарын асан кылып,
жай жанаттан орын берген. Қалған бала чақаларына ұзақ өмір беріп сабыр қанат атар. Роббана қызмат қылған балдарға. Алла Тағала қандай мақсатменен қызмат қылдыңар, қандай ниетменен Алла даргөйінде қабыл қылсын. Еліңер, жұртыңар менен, туған ұрықтарыңар менен тілеген мақсатыңарға жетті. Отырыңыздар. Өтіп кеткен. Ошол жерде мен ушу жашаганыма мына азыр 60-ка чыгып калдым. Ошол жерде мен туулган жерим шер. Ошол жерден кетпедим мен. Элдер кеткенде амеле табигый жерлер ушинтип сүрүлдү. Ата-бабабыздан калган жерден эми ысык жакшы көрүнөт экен. Кеткибиз келбеди. Себеби дегенде туугандар паста чөлдө. Олар мени барып катташ кылабыз. Кудайга шүгүр мынантип аял алдым, бала чакалуу болдум. 5 та балам бар, 3 кызым, 2 улум бар. Олардан şu nevlelerim бар. Булар келип турушат. Туган уктар анча-мынча келишет. Эми биз не дейт элек ушул жерден жашап, ушул жерден өнүп өсүп, эме болот. Ата-бабанын жерин ташташтан эч көзүбүз кыйбайт. Алыбыз жеткен жерлер шерлери болду. Кой, мал, жылкы, пулкы дегендер бажоло бар. Кудайга шүгүр. Тоонун кызы болгон үчүн ушул жерде үйлөнүп калдым дейм буларга. Күйөөм каерде мен да ошол жерде болом дейм. Үйлөнгөнүккө быйыл 40 жыл болду. Негизи Кербенкол деп аталган бир кезде ушул жерде жайгашкан айылдын өтө кызык тарыхы бар. Көрсө азыркы Өзбекстандын Коргон-Дөбө районунун аймагында жашаган кыргыз ата-бабаларыбыз бул жакка мал салы менен жайлоого келчү экен. Жол алыс болгондуктан айрымдары кышкысында Коргон-Дөбөгө кетпей ушул эле аймактын ыңгайлуу жерлеринде кыштап турушкан. Ошол учурда бул аймактар Кокон хандыгынын кол алдында эле. Кыргыздардын сөз айта билген адамдарынын бири Адигиненин Айжору уруусунун Чакан тобунун бабасы Кожо атайын Кокон хандыгына барып, малдары үчүн жайлап кыштап турганга Кербенкол жайлоосун бийликтен уруксат сурап алып, урпактарына энчилеп берген экен. Бул боюнча хандыктан атайын чечим чыгып, ал териге жазылып, мөөр басылган документ болгону эл арасында айтылып жүрөт. Анан ошол учурда бир тобу ушул эле жакта кыштап калып жатышпайбы? Ошондо эле эл экиге бөлүнүп калган экен. Көпчүлүк кыргыздар кышкысында туракташып, Кербенколдо калып калышса, аз бөлүгү Өзбекстанга кетип, бул жакка келбей өз тирлигин кылышып калышкан экен. 18-19 кылымдын аралыгында пайда болгон бул айылдын аталышы тарыхы да кызык. Анткени Кытайдан батышка жөнөгөн кербен сапарлары дал ушул аймактан өтүп, аттарын, төөлөрүн өргүтүп, эс алдырып токтоп өтүшчү экен. Ушул нерсе бул айылга ат болуп берди. Кербенкол деп. Айыл жок болсо да, Кербенколдо балалыгы, жаштыгы өткөн инсандарынын, далайларынын азыр деле көздөрү терүү. Мына бүгүн биз тарыхый бир күндөргө туш келип отурабыз. Ушул жерде, ушул айылда турган жерде менин атам, чоң атамдар жашаган айыл. Үйлөрү ушул жерде болгон, өнүп өсүп, бактылуу болуп, бала чакалуу болуп, эл менен бирдикте, ынтымакта жакшы күндөрдү, жакшы жылдарды башынан өткөргөн экен. 60-жылдары анан колхоз жоюлуп кеткенде, коммунизм колхозу. Эл Кара Суу район Утадыр совхозуна барышка ошакка барып жашап калдык. Азыркы күндөрдө ошол жакта турабыз. Не демекчимин, ушул келечекте ушу биздин айыл кайта өнүгүп өсүп, небере чеберелерибиз келип жашайт, Кудай кааласа. Мен мына атамдын салган үйүнүн үстүндө турамын. Кудай ушул жерде биз жашачу элек. Бул жер мына жагын алып, мына алдына ташты ийилип, мына жерди мындай сөкчө көтөргөнбүз. Анан кийин мына жерде мындайынан малканабыз бар, азыр мына жерлерге суу келип, сай келип, мына жеп кетиптир, чоңоюп. Бу жерде сай деле жок эле, биздин огородубуз ушак болчу эле. Анан кийин мына жерибиз Тезек бабамын, Кушбай акамын, Куронбай акамын
жұрты ушу ер. Булар ушу жерде жашаган. Мынау малдар турган жерде аршыңарда бул жерде неме жашаган. Сәлидиндер, ады шабамдар. Анан нар жактарында Сызык ака, Ахмет абам, анан кийин дагы неме, Токайкамдар, анан жолборстордун эски үй ошо жакта эле, жолборс ака. Ошо жогору жакта эле, жогору жактан ушундай келип биз чогуу ушул жерде жашайт элек да баарыбыз. Азыр эми мына сагынып келип отурабыз. Анан мына жерде азыр арыктан дайынан чыгарып коюптур. Биздин арыгыбыз мына тагынан алдынан келет эле мына. Кыркасы дагы эле көрүнүп турат. О жерде мон булагыбыз бар эле. Биз айым ошол жерден суу ичет элек. Мына тал турат го. Ошо талдын биягынан чыгат эле Күнгөй тарабынан. Мына жерибиз тектир дейт элек. Мына тектир ушул жерде эгин эгип мал багып ушул жерлерде жүргөнбүз. Мунанын ичөбү сөгөт. Бияка кетсек сөгөт эле. Мына дөңдө аша турган болсок, мындай аша турган болсок, жар күнгөй деп коет элек. Мал койду биз ушул жерде багып чоңойгонбуз. Азыр эми биякта дагы сүйлөй тургандар бар экен. Мына теректе. Жылдан канча жылга чейин жашагансыз? 1976-жылы көчүп кеткенбиз биз. 77-жылы көчүп кеткенбиз ушул жерден. Ошого чейин биз жашадык. Biz eldin en akırında biz ketkenbiz uşu yerdençe. Mine yerde bizdin үйүбүздүн орду бар эле, ордо калып тур, мына дуалдын ордулары ошо дөң-дөң болуп турат. Мунун нар жагында Назыркан энемдин үйү бар эле. Онун аркысы Агылдар Жүнүс абамдын үйү. Адылбек акалар жашаган кийин. Жүнүс абам өткөндөн кийин. Ана мына жерде малканаларыбыз бар эле, буякты мына жар жеп, где-то 10 метрде, 15 метрде жеп келиптир да, буяк чоң эле. Сел жеп жар кылып таштаптыр да. Атам раматылык мынандай 3 эмек ошондо эле билген экен. 3 эмек кылып сетка менен байлап, ортосуна таш төгүп, селди токтоткон эле да. Жакшы. Анан мына жакта анабы ак чукур, ана жерде атамын будай эккен жерлер, аны тептегиз болуп турат. Ана ошол жака чыгып, дарбыздарды тартып алып, будай пышканда апам болуп урамал, карындаштарым ошол жерде будай орот элек. Атам урамал ошо карагандардан отун кылып келет эле. Ошо эми Кудай кааласа келечекте ушул жакта дача кылып ушул жака бир кичине чакандыраак үй салып келип жашашыбыз керек. Мына чөптү карачы, ат бою. Туулуп өскөн айыл Карбонкол айылы. Ушул жерде биз жаш сайыбызда туулуп чоңойгонбуз. Азыркы күндө ушул мурда биздин үйдүн орду бузулуп кетип, мындай журт орду калып, жаңыланган фундаменттер коюлуп турат. Биз жаштык мезгилибизде ушул жерде чоңойгонбуз айылда. Башталгыч мектеп болгон 4-класска чейин. Ошону бул жерден бул айыл Ылдыйк айыл болуп ортодо мектеп болгон 4-класска чейин окуп, андан кийин Лянгарга 5 километрге суу кечип барып келип окуганбыз. Андан кийин 30 адырга көчүп кетип, ошодон кийин биз 30 адырда жашап калдык. Карбонкол айылынан 2 айыл болгон. Ылдыйк айыл Илачы, бер чоң кош деп. Мурунку чоң аталарыбыз, олар булар жылгыларда, кыштоолордо неме кылган. Колхоздоштуруу болуп, кайтпас колхозу түзүлүшүп, ушул жерге келип анан кийин кайтпас колхозу уюшулган экен да. Мен билгендерден. Ушул жерде мен туулуп өскөм, киндик кантам, кир жууган жерим ушу балалык кезим ушул жерде өткөн. Бул жерде чогуу, ынтымактуу, муназалуу эл эле. Бул жерде оң тарабында Калмамет деген абалардын үйү болот эле. Паста Бөрү деген тагам үйү болот эле. Анан ылдый барганда Кеңеш деген абам үйү болот эле. Баардыгыбыз омада свет жок. Bir Momu bulak diye Momu bulaktan mınaza menen kana su içip mınaza men yaşaytırek. Oşo
ilgergi жақсы күндөр, жақсы балалық кезди эстеп, бүгүн bir шага басып келип калдым. Туылган жер көзүңө жакшы учурайт экен. Şu yerde daha yaşlılığın esine düşüyordu eкен. Şu yerde uruk tuğan men atam Karim деген kişi bardığına sözlü ötümdü, at ders etti. Bardın göğünü ta süylögen aksakal kişi olganda. Ата konuşubuz bolgon Karvankol ayılına geldik. Şu Karvankol ayılına biz tuğulup өспөсөк та ушул жерди көргөнү сагынып, ата конушубузду сагынып келген жерибиз ошол. Биздин өзүбүздүн ата бабаларыбыз жашаган жердин ылдый жакта мектептин ылдыйрагында Рустамованын жанында жашаган үйлөрүбүз бар экен. Анан негизги туугандарыбыз ушул жерде жашап, ушул жерден чоңоюшуп, өсүшүп, кийин бу жерде суу тартыш болгондугуна байланыштуу Кара Дөө айылына көчүп барышкан да. Ana şerde turuqtu bolup şerde жашап алганбыз. Мен өзүм бул жерде жаштайман көрбөсөм да кийин эс тарткандан бери көрүп жүрөм. Бер туулган жерим 30 адыр айыл өкмөтү Кара Дөө айылы. Мен 61-жылы мына ушул жерде чоң атабыздын үйү болгон экен, атам Бечалдын. Şu yerde tuğulgan ekem, tuğulup 3 aylığımdan 30 adırga düşüp ketken ekemiz. Men Atıcanım atam Eyüpkan Ekdüşevich, muna egilgen talдар, muna azı süylögen Mamısal akam öz kolu menen ekken eken. Ana oluşu akaman kiyinki ükasının arım menen tengdep kalat. Muna karagandardı, ona daraktardı ya Mamısal akam öz kolu menen ekken eken. Şu yıllardan beri muna köktübey, uğravay köktüp, şun geçen köktüp durat. Kuda nasip berip kalsa bu ata konuşlarımızda gelip karap, buzulganın oңдоп, jıgılganın tüzdöp, kuda kalasa. Birin serin neverelerimiz, bizden kalgan ballarımız bilsin dep gelip tartıp süylep oturabız. Muna jактагы жерлерге kuda kalasa gelip bala çakalarımızga birden üy salgan niyetimiz var. Kuda nasip kılsa üy salıp bu жерге ata konuşlarımızga birden ekiden ırpaklarımızды kaytarabız. Kudaga şükür muna el jurt çoğulup, aksakaldar baş bolup, yaşkarımız gelip görüp oturabız. Kuda nasip kılsa bundan keyin dagы kelebиз. Кербенкол айылы бул биздин ата-бабалар жашап өткөн жер. Бул Кербенкол айылы бул эки бөлүктөн турат да. Бул жерди Лачын айылы деп коет. Анан бая барып келген жер Чоң Кошчу. Анан бул жерде общий ата-бабалар жаткан мазарыбыз бар. Бул жерде ошо Кожо бабабыз деген бар. Ол 1750-жылдан бери коюла баштаган да. Анан Коңур бабабыз, Шергазы, Козугул, Коңур деген Абдал деген бабалар бар, ушул жерде жатат. Эми, конечно, бул жерге акыркы жолу 90-жылы келгенбиз. Ошондо бул жерде Нургалпа деген ажы бабабыз бар эле, ошонун кабыры урап калган экен, баяттан бери бар айтып өтүштү. Ошону реставрация кылып кеткенбиз. Эң акыркы жолу ошол 90-жылы келиппиз да. Андан бери канча бир 34 жыл өтүптүр. Бул өтө өкүнүчтүү. Эми керек болсо жылда келип ушул жерге зыярат кылып, ушул жерге кичине кан чыгарып, ушул жерде ушуларга таазим этип, ушундай жакшы жерде жашап өтүшкөндө, анан ошону биз булар бар экен, алардын артында биз калдык. Алар бар үчүн биз жашап монтип жүрөбүз. Санжыра китептерди чыгардык. Куда каласа жыл сайын келип бул жерге ошол жаш мундарга бул жерди алып келип, ушу бабалардын жери деп ошондой жакшы тарбия берип ошол жаш мундарга жакшы өзүбүздүн өткөн бабаларыбызды эскерип, Куран окуп турушуна ошо биз аларды ошо тартипке чакырып ошол бул жака тартышыбыз керек да. Ошол бул жерде дагы ошо биздин чоң атабыз жашаган, анын жанында атабыз. Биз дагы ошо 1-2 жыл жашаганбыз да, эсибизде бар. Бул жерде коляска бар беле, селка. Ошол жерге келип ойнойт элек Тургунбай экөөбүз. Yüzümdü çayqap, şaraqқан су бойлап, Бүлүтүркөн тереп, жүрчедек ойноп, Киндик кан тамган,
Kutmandu jerim kusadar bolam gün sayın oydop donono şiye karagat caynap tokoyda bulbol tilbeze sayrap yaş onun şangdu görkeming bodu turganday mene ardayım arbap ak çölmök oynop atırgan tаңды armandı gündör alısta kaldı kindik kan tamgam kutmandu jerim kusadar bolam ardayım oydop. Гербин колдуктары үчүн бул аймак тарых гана эмес, ыйык да жер. Анткени көп жыл жашаган аймакта ата-бабалардын сөөгү коюлган. فلما رفقوا زلفة سيئت وجوه الذين كبروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم من أخلاق يلوخ وما الرحمن فمن يجور الكافرين من عذاب أليم قل فالرحمن آمنا به وليك توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم من أصحاب موخم غور فما يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Şu kalisa lillahi okuyan Kur'an'dan bolgan, Mülk Suresinden bolgan savablardı ötüp ketken şerde ata-babalarыбызга, tuğan tuşkanlarыбызга, karındaş uruklarыбызга, bala çakalarыбызга şu Mülk Suresinden bolgan savablardı başladık. Allah kabirlerin Kur'an nurları menen nurlantkın. İmandarın özüne şerik kılgın. Suraqtарын asan kılıp jay jannatan orun bergin. Katalar olsa Allah özün geçirgin. Kalgan bala çakalarыбызга, uruk tuğanlarыбызга uzak ömür verip sabır kanaat ata kılıp şu ötüp ketken ata-babalarыбыздын ahiretini abat kılgın. Jay jannatan orun bergin. Katalar olsa Allah özün geçirgin. Kalgan bala çakalarыбызга uzak ömür verip sabır kanaat. Allahu Ekber. Biz ata-babamız yaşayan Karvankol ayılında turabız, ıyık jerde. Çoğun ata, çoğun babalarыбыз koyulgan jer, nenelerimiz Kur'an okup, şu daim gelip yaşlarga şu jerde ıyık karmaganga bardığını aytıp atabız. Jatkan jeri jaylı olsun, beşten orun bersin, şerde jatkan bardıq marhumlarga. Hem gelecekte dağı bu yerlerin jakşına karap, tosup alacak, bulacakların jakşı kılıp, jaş muğunlarga bardığına aytıp ketebиз. Kudaga min kalla şükür. Elimiz bar eken, mına yerde yaşap ötkön kılımlar boyu. Bu yer biz üçün öte ıyık yer. İlgari bargan eken atşan, anan 6 ayda kelgen eken, gelip Ajige. Ajdan geledi oşa Langar degen neme var. Langardan adamlar barıp gilemi salıp Karvankol koşan. Gelişken eken. Gelgenden keyin men baldarım men oyaktın nemesi oldum dep onamı katta karaşı bu. Oşada birinkü eme var. Çasa pışık çıgat degenden gazı pütüp atkanda pütüyenen Nurul apay meteoret degende bir kişi geledi degende. Emne yolga tasar dese haligi. Bir jol oşada gelip kalıptır da. Keletken ne olatasan Nurul apay şunday acıdan geldiler şunday dep kassak çıkpaydı dedi. Bir emi eskepke soygular bir nese kan çağırlar degen eken. Kan çağır tak degendeler kan çağırganda çıkan eken. Eme kış. Pışık kış. Azı kuserde. Şunu koyganбыз. Anam bol eme köz düşken eken 2000 kança жылы. Men үлкен балла айыл başı olup 22 жыл işledi айыл başı olup. Eme aylık mötte. İşte oşa gelip koy soyup merde çay verip şerde bardı baldarga. Anam şerden ana Gengeseke degen bar edi. Şö nüyüne Turgunbay'ın nüyüne soyup oturup kıylanan pat alıp ketkenбиз. 1901-жылдары атам ошондо 3 жашар бола экен. Атасы менин чоң атам Калыбек атамын колунан жетелеп алып, огородунан бирдеке жулуп, куржунуна салып берген экен, ажыга кетип атат депчи.
Ошол мезгилде Нургалпа абабыз, бубабыз экинчи жолу ажыга кетип аткан экен да. Бир жолу барып келген экен ата-эшек менен. Ошол бир жолу барып келип, мен ажым кабыл болбой калды окшойт деп, анан экинчи жолу барып келип анан ооруп калат экен. Ооруп жаткан төшөктө жатканда туугандарым айтат экен, чоң карасынын оозунда бир жер бар, ошол жерде барып кассаңар менин кабырыма жете турган кыш чыгат. Мукурда. Кыш чыгат, ошол менин кабырыма коесуңар. Анан Мадыда бир жердин алдында көп алтын жатат. Onu айтпайм, onu талашып бири-бириңерди өлтүрүп аласыңар деп айтпай койгон экен да. Мынабы Карванколдук ошо жолдордун улуу адамдардын мүрзөсү. Бул жерде ошо 17-кылымдын жарымынан кийин 18-нин башына чейин келген ушу Кожо бабабыз, Серке бабабыз, Коңур бабабыз, андан кийинки Нургалпа бабабыздын мүрзөсү бар. Ошол жанакы айткан кирпичтен курулган. Бирок ал мына дарактар тосуп көрүнбөй калыптыр. Ушул жерге ошол улуу адамдар коюлган. Анан биз кеткенден кийин келип 92-жылы ошо Карадөбөдөн ошо тууган урук келип мына сеткаларды тосуп, Нургалпа бабамдын бир-эки кыш түшүп калган экен, ошолорду восстановить этип кетишкен. Алдыманап ошол жерде курмандык чалып, союп, эл чакырып ошол жерде ушундай иштерди кылышкан да. Айтылуу Кербенкол айылынын элинин улуу бейити болот. Бул жерде улуу бабаларыбыз жаткан жай. 89-жылы ошол жерге келип, ачык турган жерди мынандай кылып стойкаларда отуруп сетка менен тосконбуз. Эл жалпы чогулуп келип, кичине тыйындан чогултуп, муларды сатып алып келип чогултуп, улуу аксакалдар ал муундар өтүп кетишти. Ошолордун жетеги менен келип, ошол жерде жаштар бардыгы келе алгандын баардыгы келип, көп адам келгенбиз. Келип ошол жерде бир күн кечке кызмат кылып тегереп тосуп кеткенбиз. Эми азыр келишибиздин максатыбыз дагы кичине тарыхты эскерип, ким каерден кайсы колотко куштулардын аттарын, улуу муун билген муундардан сурап билгенче бул жердин акыбалын көргөнү келдик. Эми Кудай кааласа, мына чөпсө оорулуп, жыйын-терин бүткөндөн кийин кеңири адам баса турган болгон маалда келип дагы бир сыра ремонт кылабыз деген ой максаттарыбыз бар. Кудай кааласа, жаштар дагы чогулуп келип, ушул аксакалдардын алдында чогуу келип, мына ушул походду уюштурган мына Амирбек баш болуп, Муратов Амирбек баш болуп келип, Кудай кааласа дагы кызмат кылып, бу жерде оңдоп түзөп кетебиз Кудай кааласа. Азырда көп жыл өтүп кетсе да, айрым мал жандуу адамдар Кербенколго жайкысын мал саны менен келип, бир кездеги ата бабаларынын тамынын оордун тактап алып, анча чоң эмес тамтыраак салып алып, жайдын күндөрүн ошол жерде өткөрүп, күзүндө жакага көчүп кетчүлөр да пайда болууда. Ушуну менен Кербенколдун экинчи жашоосу пайда болуп жаткандай. Мен биринчи ушул жерде туулуп, ушул жерде өскөмүн. Тагдырга тан бериш керек экен. Мына көчкүзгөндүктүн натыйжасында бу жерге өттүм. Бу жерге да жакындап келе бергенден кийин МЧСке барып айтсам, МЧС айтты, 2 адамды жөнөткөн экен, келип бу жерге жашашка мүмкүн эмес. Башка жерден орун алың деди. Ана ошол жерди көрсөсөм, боло берет деди. Ошол жерге салып, ошол жерде отуруп тирилик кылып атабыз. Кайсыл жер ал? Ана азыр Кудай ушу биримдикке болгула балдар, биримдикке барсаңар жакшы. Келгиле көбөйлүк деген инициатива көтөрүлүп атат азыр. Келгиле мына ата журтубуз, ушул жерден өнүп өскөнсүңөр, силер да келгиле мына жерге деп. Ушул жерде жашаса болот, эми көбүнчө бу жерде суу катуураак болот, кыш узагыраак салча болот. Ошондон тайсалдашып нетет. Анан мал бакканга удобно эле да. Мына жогору жактагы үйлөр бүтүн баардыгы мал алат. Мал алып, быйыл мына от темде кар көп жаап, жамгыр көп жаап, от жакшыраак болуп атат. Башка убактачы кып-кызыл болуп эле бардыгын шылып кеткендей болуп калат. Мал жаныбар ошондо да тыкталып жүрө берет экен, ар кыл болуп жептеп жанын багып келет. Бу жылганы Катта Кара суу дейт. Биринчи эле чыкканда төөгарын, төөгарындан кийин мына жарыктап коет.
Odan keyinki жол жылға деп қояды. Одан арқысы неме қарағай. Одан жоғарғысы жаңы барып келдіңер, төбе қоныш деп қояды, төбе қоныш. Ең басы төбе қоныш. Да бір жолы урматтуу туугандар, куш келипсиңер. Бүгүн ошол ата бабабыз туулуп өскөн жерге келип, ошо Амирбек акабыз башта уюштуруп, ушул жерде аксакалдарды башын бириктирип, туугандарды топтоп иш-чара өткөрүп атабыз. Ошол иш-чарабыз жакшы жыйынтык берет деген ойдомун. Биз дагы ата бабабыз ушул жерде туулуп өскөн. Кийин шартка байланыштуу биз дагы медресе айылы Фуркат деп коебуз, медресе айылына өчүп кеткенбиз. Кийинки жылдары ушул келип, ушул атамын ошол үй жайы Керонколдогу ушул, бул жагы Короз сарайы дегендей ушул жерде отурукташып калганбыз. Кийин мен ушул күндө шаарда бир фирманын директорумун, өзүбүздүн айылдык кеңештин депутатымын. Колдон келишинче ушул тууган уруктар менен биргеликте иш алып барабыз. Ошол туугандар, аксакалдарын не десе биз кызматтабыз дегендей ар дайым ушул жакшылыктарда жолугууга Кудайым насип эткен болсун. Ушул суубузду Кудай кааласак мына Ката Кара суу деген жылгабыз бар. Ушул Ката Кара суудан булак бар, булактын башынан тартып келгенбиз. Булагыбыз бир 2 километр аралыкта. Ушул айылдагылар тартып келип, Кудай кааласа мурда бизде мындай багдарак өсүшү деле кыйын эле. Азыркы күндө ушу сууну алып келип, багдарак ичкени таза суу, багдарагыбыз өсүп атат, өзүбүз дагы ичип атабыз. Бардык нерсеге таза суу, ошону алып келгенбиз. Кербенколдон улуу атамекендик согушка 67 эр азамат атамекенди коргоого аттанып, алардан 33-ү согуш талаасында каза болушуп кайтпай калган. Биз мына Кербенкол айылынын эң ортосунда турабыз. Ушу ата бабаларыбыз жашаган бардык айылдар ортосу. Ушул жерде 1933 жылдары Кайтпас колхозу уюшулган экен. Талдык өрөөнүндө биринчи жолу. Ошол мына турган жерибиз Канса болгон. Ушул жерде колхоздун бардык немелери ушул жерде уюшулуп, ушул жерде контор болгон. Мына биз турган жер кийин мектеп болгон, мектеп ачылган. Биздин кыштоо мына Сейит Улузе жогоруда. Ошол ого чейин эле келип мына Чоңгош айылына ел түшө баштап мына жака отурукташкан. Доңуз өлгөндөгүлөр мына берки Лачыга түшкөн. Сөгөт мына айыл, мына жогоруда Сөгөт. Эм кулабалар, ушу Баймырзуулар ушул жерде жашап, кийин бардыгы мына Чоңгошко түшүп, ушул жерде чогуу жашаганбыз. Одон жогору Адил уруулар Шерованын кыштоосу дейт, наркы жогору. Жакта жашап, ошол жерде өмүрлөр өткөн бардык чоң атага чоң убаларыбыздын ынтымакта бардыгы эл журт тууган урук менен бардык ынтымакта жашап өткөн чоң абаларыбыз, аталарыбыз, энелерибиз чоң колхозду уюштурганда дагы көп салым кошкон экен. Коллективизацияда өздөрүнүн эсебине мал кошуп, анан колхоз уюшулуп, 58 жылга чейин ошо биздин Кайтпас колхозунан согуш чыгып кеткен. Атамекендик улуу согуш. Согушка анан биздин абаларыбыз дагы бардыгы аттанган. 70дей адам аттанат экен. Ушул жерден. Бул атамекендик согуштан кайткандары 50% кайткан экен, тирик калганына ошол жакта өтүп ошол жакта коюлат экен. Бир үйдөн 3дөн, бир үйдөн 2ден согушка аттанган да барып келишкен. Келип кийин дагы ушул өмүрүнүн акырына чейин жашады. Кайтып келгендер. Кудайым бир жараткан жакшы жер болгон бул жер Кербенкол өрөөнү. Будан жогору Ширантала деп өтө жогору болот, Кавланга жакыныраак Така деген жерлерибиз болгон. Ошол дагы биздин колхоздун жери болгон экен. Эми жайлоо жакшы жерлер бардык
жылгалардан бардык немелерден булактар бар. Ошон үчүн адамдар жашаган бул жерде. Ошо Кудай Арканга барып, 40 кунанга баалап, ушул туугандарыма жайлоо боло турган жер экен деп сатып берген экен. Кудай Аркандын алтын малдын терисине алтындын суусунан желатылган указы да бар экен, кол койгончу, мөөр басылган. Кийин бир себептен ошол атамырбалык айтып жүрдү, сурма жеңем деле, сурма жеңем жок кылды шуну депчи, ошо боюнча дайыны жок болуп кетти да. Экинчи вариант боюнча Кудай Аркандын убагында ошо 17-кылымдын орто чендеринде Кудай Аркан ушу владениясын ушул өрөөндү Кокон хандыгында кыдырып жүрүп, баягы биринчи токтогон кашара бар го, ошол жерге келип токтоп түшүп, анан кийин караса ар жерде төөдөн, эшектен, аттан жүктөрүн түшүрүп коюп, адамдар эс алып атканын көрөт да. Караса Дунган, Уйгур, Кытайлар, булар кимдер десе, булар кербендер экен, Кытайга ашып кетип аткан. Өзү жибек жолунун башталышы карбон-кол менен өткөн негизичи. Кытайга жакын экен да. Анан кийин бул кербен аябай көп экен го, кербен мол экен го. Кербен кол экен, мындай кол деген сөз көп деген сөздү билдирет да, мол экен, мааниси бирдей эле да. Биринчи ошо кожо бабалардан кийинкилери анан бирден келип жайлоо кылып, жагып калып кыштоодо кыштап, анан экинчиси келип экинчи жылы калып, анан карбон-колдук жолдор Өзбекстандан көбү баягы келип ушер отсукташып калган туугандар уракта калып кеткен, улуу муундар өтүп кеткенден кийин 1 ата, 2 ата, 3 ата деп кыргыздарда бир неме бар го, анан каттоо үзүлүп калган да. Карбон-кол деген сөздүн таржымалы ошондой. Мына бүгүн туугандар келип, бир тасма кылып, жакшы ойлор келип атат. Ошону кылсак, кийин мен азыркы убакта айылыбызда кире бериште Лаңгардан баштап эле Кербен-кол айылы деп знак коюп, ушул жакка направленияны көрсөтүп, анан кийин бул жерде бейтибиз бар. Бейттен кийин ушу согушка кеткен ата бабаларыбыз бар. Ошо согушка кеткен ата бабаларыбызга ушул жерден бир 5-10 сотик жер ажыраттырып, азыркы убакта мен Шарк айыл өкмөтүнүн депутатымын, азыр Датка айыл өкмөтү болуп калдык. 5-10 сотик жер ажыратып, мындай согуштан кайтпай калган кишилерге эстелик мемориал катары эстеликтерди тургузуп, кийинки жылы Кудай кааласа ошол согуштун 9-майга карата ошол иштерди бүткөрсөк деген ойлор бар. Ошо 80 жылдык болуп калат экен, как раз ошого ошондой жакшы ойлор бар. Кудай кааласа ошол ойлорду ишке ашырабыз. Кербен-колго кеткен жолдорду, көпүрөлөрдү оңдоо, керек болсо көрктөндүрүп, бак-дарактарды тигип, суу жетпеген аймактарына суу чыгаруу, кербен-колдуктардын укум-тукумунун милдети деп эсептегендер күндөн күнгө көбөйүп баратат. Бул ыйык максат жүзөгө ашчу күн да келет деп ишенели. Буйруса Кудай кааласа мына акаларым, абаларым менен келип ата журтта турабыз. Кудай кааласа мына жаштарыбыз кечегинде эле жакын күндөрдө сүйлөшкөнбүз, келип ушул Карбон-кол айылда биздин ата журтубуз. Ушул жерге келип Кудай кааласа жакшы немелерибиз бар, ниеттерибиз бар, ошону демилгелерибиз бар. Кудай кааласа ошону ишке ашырабыз деп турабыз. Буйруса мына башталып калды, мына аксакалдар менен келип, Американын демилгеси менен келип отурабыз ушул жерде. Алла таала насип кылса, жакын күндөрү ушул жолдорду, айылдарды, ошол ата бабалардын жайларын буйруса жакын күндөрдө оңдоп түздөп, Кудай кааласа ушуларды баштаган турабыз. Ата журтка келдик, Кудай кааласа мынакей абаларым менен ушу Карадөң аксакалдары болушу Кербен-колго келдик. Кудай кааласа мына аз жана эле Акын акам айтып кетти. Ушул жерде көйгөлөр болсо, Кудай кааласа эмне көйгөлөр болсо ушуларды маслихат кылып, жакын араларда сүйлөшкөн элек, ушуларды чечебиз деп келдик туугандар. Кербен-кол айылына жайында эс алып келген адамдардын аягы үзүлбөйт. Аман-абанын уул кыз күйөө балдары, келиндери, урук туугандары келишип, Кербен-колдун таза абасынан дем алып, булактан чыккан муздак суусунан жана кымызынан ичип, көңүлдүү эс алып келип турушат. Мына бүгүн меймандар келди, мына ушу кайратабыздын туугандары келди, ошо ата бабалар жашаган ушу Карбон-кол деген жерге келишип, мына
жаралышы менен таанышып кетишти. Ушу бардыгы ушу келгендерге бардыгы чың ден соолукта болсун, бардыгы бала чакалар менен дайыма жакшылыктарда ушундай жолугушуп жүрө берели. Биздин ушу даражага жеткизген атам, апам баарыбызды окутту, үйлөдү, жайлады дегендей. Кудайга шүгүр, мына атабыз пешенебизге бар болсун, дайым ушу балдарыбыздын, неберелеринин жакшы күндөрүнө күбө болуп, төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Дайым ушу аксакалдарыбыз пешенебизге бар болсун. Ушу үйлөрдө отурабыз, эжем ушунчалык там тартып бардыгыбыз, ушу уулум менен Нургүлдүн бактылуу болсун, тойлордо жакшылык күндөрүн бирдей бөлүшүп, кошуна үчүн дайым ушундай тосоркон жайылып берсин. Дайым ушинтип жүрө берели, силерге рахмат. Ошол жерден келип неме кылдыңыздар. Ушинтип эле бир тоогундай жүрө берели, тынч болели бардыгыбыз бала чакабыз менен. Туулган жердин топурагы алтындай туулган жерибизде отурабыз. Мына ал жерде ата журтубузда отурабыз. Жорлардын эмеси экен. Отурушу эң сонун отуруп кетишти. Ар бирине үй бүлөлүк бакыт, Кудайым ден соолугун берсин, алгандар менен тең карысын. Ар ким тилеген ой максаттары ошонусу иш жүзүнө аша берсин. Анан бул жерде Алмазга дагы Кудайым ден соолукту берсин, ишине ийгилик, алган менен тең карысын. Ушул да балдарынын жакшы күндөрүн көрсүн. Кербен колдуктарга аягында айта кетүүчү нерсе, жогоруда айтылып өткөндөй алдыга койгон ой максатыңар ишке ашсын. Келечекте ата-бабалар жердеген кербен кол айылына урпактары көчүп келишип, унутта калган айыл кайрадан өнүгүп өсүп, алдыңкы айылдардын катарына кирсин демекчимин. Бар болуңуздар, кербен колдуктар. Ушул кылган эксандарыбыздын соолору өтүп кеткен ата-бабаларыбызга багышладык. Ошолордун бардыгынын кабырларын Куран нурлары менен нурдантып, имандарын өзүнө шерик кылгын, сурактарын асан кылып, жай жаннаттан орун бергин. Калган бала чакаларынан небере чеберелерине узак өмүр берип, сабыр канаат атагын. Ушу аманат эмем узак өмүр берип, уулдардын урматын, кыздардын кызматын көрүшкө Алла Таала насип кылсын. Эшикте кызмат кылган балдардын үй бүлөсүнө тынчылык, аманчылык алганы менен тең арып, Алладан неме тилеген болсо тилектерин кабыл кылгын. Алла жараткан өзүң. Ушул элибиз, журтубуз тынч болойлу. Кандай максат менен келген болсоңор максатыңарга жеткиле. Үй бүлөбүзгө тынчылык, аманчылык болсун. Роббана атана кинзабаннар рахматке. Аллах. Жылдар бою эки жакта жүрөт, көп эле эки жакта жүрүп келип атышат. Бирок ушунда ата журт жөнүндө бир документалдык кино тартып, аксакалдарды алып чыгып, ушу кийинки урпактарга бир эсер калтырып келели. Кандай болгон жер, ким жашаган, ким болгон деген сөздөрдү козгоп, ушул үкөмө ушу жалпы карбан колдук жорлардын атынан, улуу кичүүсүнөн, аял эркегинин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул өмүрү узун болсун, балдарынын, кыздарынын, неберелеринин күнүн көрсүн. Кербен колум, бабаларым жердеген, урпактары дайым жүрөт эскерип, жаз айында балжыттанып абасы, тоолору гүлгө толуп көрүп берет. Тоолоруңда улар сайрап чакырып, кымыздырык ышкындарга жык толгон, сагынышып бабалардын айылын, жайда барып урпактары эс алат. Тоо койнунда чакан айыл болсо да, ыйык көрөт урпактары дайыма, таазим кылып Куран окуп өтүшөт, бабаларым жаткан жайга түбөлүк. Заман өтүп, жер которуп урпагы, кетти көчүп отузадыр жерине, бабалардын жашап өткөн мекенин сактап келет урпактары жүрөктө.